Ассалаумағалейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайда әлі базар жоқ каналы. Бүгін 5 май 2023 жыл. Мен Тиркамстромдан сіздерге бір сатылушы үй көргізмекші. Біріншілік бару жолын түсіндірейін. Азыр мен тұрған жер Ден Сиопин жана барып Алыплық көчесінің кесілішінде тұрам туғандар. Ушул жерден түштікті қарай біраз басып Белград көчесінен оң тарапқа бұрылсаңыздар, Тирасполская көчесінде сатылушы үй жайғашқан. Анан бұл сатылушы үйге мынакей мектеп жақын жерде, бұл жерде мынакей маркеттер, чоң Фрунзе маркет, аптекалар, ушу сыяктуу чоң объекттер бары жақын. Жана шаардын бурч-бурчуна көптөгөн эле маршрутка, автобус, троллейбустар менен бара аласыздар. Сатылуучу үй туугандар шаарга караштуу болуп калат. Тиркамстром жана Бишкек шаарынын Ленин районуна караштуу болуп калат экен. Анда эмесе мен үйгө карай жол алдым. Сиздер лайктан басып өз оюңуздарды комментарийге жазып туруңуздар. Мынакей туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчү бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул үйүбүздүн көчө тарабы. Эң эле түштүк чек арасы мынакей бул жерден башталат. Эң эле түндүк чек арасы бул жерге чейин. Жалпысынан жеринин аянты туугандар 3,6 соток. 3,5 сотоктон бир аз көрө экен. Мынакей бул жакта бир чоң асфальт жол. Бул жана дагы экинчи бир асфальт жол. Экөөсү менен деле чыгып кирсеңиздер болот. Анан жакшы жер, природный газ, центральный канализация бар экен, электр энергиясы, суу баары бар туугандар. Видеонун башында айткандай, жакын жерде мектеп, садик, автобустун конечныйлер, маршруткалар баары бар туугандар. Так. Окей, бул короосу. Бул жакта 70 квадрат метр болгон үйүбүз. Батыш тарабы, ал тарабында экен бош жерлер, түрүндө дагы баня, отункана, артында деле баары бар туугандар. Документтер боюнча айтсак, кызыл китеп, техпаспорт бар экен. Анан алганыңыздарда ипотекага деле берет туугандар. Үй ээлери ипотекага деле сатыла берет деген оюн айтты. Так, андан ары. Окей, бул жакта бир мондай навес. Жагында бош жер и баня, төрүндө тоокана, жер жемшикке жерлер, вишня бактары баары бар туугандар. Азыр буларда бир чекеден дагы тартып көргөзсөм, биринчи болуп бул үйүбүздүн ички тарабын көргөзөйүн сиздерге туугандар. Мынакей бул негизи кирүүчү эшиги, көрүп тургансыздар, темирден болгон эшик. Түз эле кирсек прихожка. Прихожкадан оң тарапка карай кирсек бир кухня. Көрүп тургансыздар, кухонный мебелдер, отопление, паровое отопление, газовый котел менен үйдү жылытат туугандар. Так. Андан ары. Тамактануучу жайы, түштүк тараптан терезе, интернет деле азыркы учурда бар экен, жана ошондой эле оң тарапка карай кирсеңиздер, жаткана жана ванна, мындай орто чоңдуктагы бөлмөдө жайгашкан. Көрүп тургансыздардай ремонт. Так. Андан ары. Бул жакта мынакей бир бөлмө. Бул бөлмөдөн дагы бул жактагы бөлмөлөргө өтүп кете алабыз туугандар. Оң тарапта бир спальня бөлмө жайгашыптыр. Андан кийин бул жакта бир бөлмө, түштүк тараптан терезе, пластик, батыш тараптан терезе орнотулган, дубалдары обой, потолоктор мындай гипса картон туугандар. Жалпысынан 70 квадрат метр болгон үй, жана бул үйүбүздүн эң эле акыркы бөлмөсү. Отопление батареялары. Ушундай. Эми короосуна чыгып да калган маалыматты бир чекеден берейин туугандар. Так, мен кайра сатылуучу үйдүн короосундамын туугандар. Эми андан ары. Так, мынакей көрүп тургансыздардай навес, коспостройго карай брусчатка, тротуар, кечиресиздер, тротуар и баня туугандар. Анан жер жемшекке жер, тоокана, жаткана, мынакей баары бар экен туугандар. Эң эле чыгыш чек арасы мынакей бул жерге чейин. Жердин аянты 3,6 соток. 3,5 соттон бир аз көбүрөөк. Бул үйдүн жакшы жери эмне десеңиздер, ошол жайгашкан жери мектеп, садик, бул жерден автобус шаардын бурч-бурчуна
түз жүргөн маршруткалар бар туугандар. Газ канализация деле баары жакшы экен. Басы $37.000 сүйлөшүү болот. Эсин номери экранда ТЕЛ деп жазылып турат туугандар. Анда кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Сүйлөшүү болот. Анан достор менен, группалар менен бул видеону сиздер бөлүшсөңүздөр, мага бул ээсине чоң жардам берген болосуздар. Баасы туугандар арзандатуу болот. Кенен сурап эме кыла бериңиздер. Анан ипотека үй издеп жүргөндөр болсо, ал вариант деле боло берет туугандар. Ипотека мен алам десеңиздер, алга деле боло берет экен. Кийинки чыгышка чейин анда сиздер менен коштошом. Саламатта калыңыздар туугандар.